Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 13 декабрь 2024 жыл мен сиздерге Өзгөндүн центрine жакын эле жерде жайгашкан сатыла турган үй тууралуу маалымат бермекчимин. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Баасы жана эсим номери ушул видеонун экранында жазылган. Сиздер Өзгөндүн центринен Мырза Аке Каракулжа тарапка бир аз эле жүргөнүңүздөрдө могул жерде Черемушка району деп коет, билесиздер. Катар домдор жайгашкан. Ошол жерге келесиздер. Жанында могул жерде чоң өзүнүн мечити деле бар. Мечиттен бул жака бир аз эле жүрсөңүздөр, мындайча айтканда ошол мечиттин бет маңдайында Жусупов Ильяс деген көчө турат. Ушул көчөнүн аяк тарабында сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Мындайча айтканда аркадан кирип, оңго бурулуп 250 метр жүрүп барсаңыздар, оң тарапта сатылуучу үйүбүз. Түз бул жака кирип келе бересиздер. Ушул көчөнүн аяк тарабында, нол тарапта ушул үй сатыкка чыгып атат. Азыр маалымат берип баштайм. Баасы жана эсин номери ушул видеонун экранында жазылган. Кийин келип өзүңүздөр дагы көрүп маалымат алып кетесиздер. Лайктан басып дос тааныш тууган уруктарыңыздарга, группаларга ушул видеонун ссылкасын жиберип коюңуздар. Балким ушундай Өзгөндөн сатыла турган үй издеп жүргөндөр. Үйдүн жери 6 соток. Кызыл китеби бар, документи так. Чек арасы туугандар ушул жерден башталат. Забор, ворота, забор. 4 тарабы тең тосулган. Кызыл китеби бар. Анан туугандар, үйдүн бет маңдайында нол тарапта кошумча жери дагы бар экен. Бак катары колдонобуз деди. Мына караңыздар. Азыркы учурда кокон килашты эгип коюптур. Бир 20дай түп. Бир аз чоңоюп калыптыр. Кыскасы ушул бактагы сатылуучу үйгө тиешелүү. 4 тарабын темир тосмо менен тосуп койгон. Бардыгы жакшы. Ушундай туугандар. Мына үйдүн воротасын ачып кирип келе бересиздер. Жерин айттым, 6 соток, кызыл китеби бар. Бул жерде таза суу бар, свет бар, запасной 3 тонналык кудугу бар, анан местный септиги деле бар экен. Так. Мына жакта чоң үйү 4 бөлмөдөн турат. Паровой отопление батарейкалары бардыгы бар экен. От жаксаңыздар эле бардык бөлмөлөр жылый берет туугандар. Анан үйдүн сатылганын себеби Бишкекке толугу менен көчүш керек экен үйөсү. Ошол эле себептен сатып атам деп мага маалымат берди. Бул жакта 2 бөлмөдөн турган времянкасы. Жүрүңүздөр. Ошол времянкадан биринчи баштайын. Өзгөндүн центрине жакын эле жайгашкан жери негизинен сонун чоң жолго деле жакын экен. Туугандар, мына жакта болсо отун канасы. Жүрүңүздөр, зерикпей көргөзүп коюн. Анан үйүн көргөзөм. Так. Отун кана, көмүр кана. Бул жакта болсо 3 очок, көрүп атасыздар. 3 очок. Бул жак болсо туугандар, склад. Эми керектүү бир нерселерди коюп коесуздар. Склады даяр. Анан бул жакта ача турган болсоңуздар, семейный баня туугандар иштейт экен. Банясы уже бар. Септиги нол жерде болуп калат. Үйдүн артында сыртка жаткан болуп калат туугандар. Мына жак сыртка жаткан. Место деле кеңири калтырылган. Анан мына кокон килаштарды көрүп атасыздарбы? Жылына 20 миң таза түшүп турат дейт. Ошол информацияны да эске алып коюңуздар. Анан мына жана көргөзүп бердим го, багы бар депчи. Ал жака дагы кокон килаштын бир 20 түбүн эгип койгон. Эми барып секин чоңоюп калса, ал жактан дагы жылына жакшы доход болуп турат, кудай буйрса. Ушундай. Жүрүңүздөр эми. Времянкасын көргөзүп берейин. Камкыш менен тургузулган. Бул времянка. Ремонттор мындай жакшы эле. Келип эле жашай бересиздер. Бул биринчи бөлмөсү болду. Анан туугандар, бул времянканын экинчи бөлмөсү. Мына. Так. Жакшы. Бул времянка 2 бөлмөдөн турат. Камкыш менен тургузулган. Бирок фундаменттери бийик экен. Чоң деле болуп көрүнөт. Анан 4 бөлмөдөн турган үйү. Бул жаңы салынган экен. Бышкан кирпич бирок. Бышкан кирпич менен тургузулган. Жүрүңүздөр, ушул үйүн көргөзүп берейин. Лайктан басыңыздар. Дос тааныш тууган уруктарыңыздарга, группаларга ушул видеонун ссылкасын жиберип коюңуздар. Балким ушундай сатылуучу даяр үй издеп жүргөндөр. Так, кире бересиздер туугандар. Анан жакшы жери мындай паровой отопление батарейкалары бардык бөлмөдө орнотулган. От жаксаңыздар эле үй жылый берет. Душевой кабина, стиралка. Бул жакта болсо бөлмөлөрү. Оңго бурулсаңыздар, бул жагы
кухнясы. Ал жерден от жабасыздар туугандар, печкасы даяр. Раковина бар, ачсаңыздар эле суу чыга берет. Печкасы деле бар экен. Бул ошондо кухнясы болду. Анан бул биринчи бөлмөсү. Конок бөлмөсү. Бул жака бурулсаңыздар, бул спальный, ата энелердин уктоочу бөлмөсү болуп калат. Полу жыгач экен, жакшы жерде. Времянка деле полу жыгач экен туугандар. Бул үчүнчү бөлмөсү. Айнек терезелери так жөнөкөй окшойт менимче. Жөнөкөй экен туугандар. Бул 4-чү бөлмөсү. Паровой отоплениянын чоң батарейкалары орнотулган. Аз киргенде да жылуу болуп, сонун болуп турат. Колдон келишинче маалымат бердим. Үйдүн баасы $120,000 бааланды. Анан кеми бар. Вариант обмен жолдору жок экен. Бишкекке көчүп атканда байланыштуу нак акчага сатыш керек экен. $120,000 дагы кеми болот. Чалышып сүйлөшөсүздөр. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылган. Барыңыздарга ийгилик, колдон жарбаңыздар.